Сулаймантоо жанан кооператива кесилишинен жанагы биз айтабыз дегенбиз. Азыр Замир экөөбүз чыгабыз прямой эфирде деп күтүп туруңуздар. Лайктан бөлүшүп туруңуздар. Бишкек Ош ГУВДсынын тергөө бөлүмүнүн беспределы анан Ош шаарынын гаилеринин беспределы так ошол жерге азыр мына Замир экөөбүз келип следственный эксперимент өткөзүп атабыз. Ошолордун баарын карап ошол боюнча кичине бир ооз айтып коелу дегенбиз. Так, мына могу жерде жана посттон мен могу жерде азыр Ошто турабыз. Ошто Сулаймантоонун жанында кооператива. Бияк кайсы көчө эле кооператива эмне? Шото Руставелинин кесилишинде болгон окуя. Бул окуянын бүт азыр процессуалдык нарушениялардын баарын азыр ким айтып берет? Ким? Замир процессуалдык нормал, мен болсо азыр эмесинин предысториясын айтып берейин. Бизге Замир экөөбүзгө бир 5 баласы бар. Биринен бири кичинекей. Бир келин кайрылат. Ошол келин кайрылганда Ошто момдо окуя болду, күйөөмдү момдай баңгизат менен кармап алды деп туруп, ошондой бир эме менен карап бериңиз деп туруп. Анан биз деле көңүл бурган эмеспиз. Мейлем биз Ошко барбай эле коелу, Оштон иштебей эле коелу деп туруп айтканбыз. Анан Оштон айтып, ушундай айткандан кийин тим эле коелу, эми Ошто деле адвокаттар бар деп айткан. Анан ошол адвокаттар бар дегенден ошол жактан эле Оштун жакшы кыйын адвокаттары бар, ошолор кайрылгыла десек, жок, сиз бияктан Замир экөөңөр чыгып бериңиздер деген да. Анан кийин иш жайын Замир экөөбүз абдан иш жайын тактап, бүт баарын тактап көрсөк, тактап атып, ошондо ошол келин кичинекей 2 баласы менен келет. Бир баласын ошо эме болуп, могу жеринен глазной яблокосын алып, жаман ыйлатканга алып келди. Анан айлабыз эми ошону ошончолук ыйлап атса, ошончолук беспредельно болуп атса, анан ошол эме болуп атканда биз Замир экөөбүз сонго ушундай бир чечимге келдик. Азыр териштирүүлөр, сот териштирүүлөр болуп атат. Биринчи инстанцияда Ош шаардык соту караганда мындай досконально карабай, көп нарушенияларды карабай туруп эле өкүм чыгарып салыптыр. Азыр болсо Ош областтык апелляционный инстанцияда каралып атат бул иш. Бирок мен азыр айтып кете турган нерсе, урматтуу Facebook колдонуучулар, бул деген качанкыга чейин ушундай беспределдерди, качанкыга чейин биздин төргөчүлөр иштейт, качанкыга чейин ушу беспределдерди токтотот. Эмне себептен ушу акчадан өлүп калгансып, ошо барып, ошолорду мындайча айтканда подстава кылып туруп ошонун акчасын жасаган. Эми аны токтотуш керек да. Урматтуу министр внутренних дел Улан иним. Могу жерде азыр начальник УВДны алмаштырып турсун, жакшы. Бирок ошол УВДны алмаштырган жакшы, бирок следственный службаң аман эле болсун. Кандай правонарушениялар болуп атканын вообще күлкүм келет. Андан тышкары, биякта ГАИнин кызматкерлери, мен баарын жамандап да айта албайм. Бирок мында уят деген керек. Мында адамдык касиетиңерди жоготпогула да. Адамдык өзүңөрдүн мындай эмеңерди, иш дүйнөңөрдү жоготпошуңар керек да. Силер болсо акча талап кылабыз деп же акчанын аркасынан эметип алып туруп, жөндөн эле элди каматканга мажбур кылып атасыңар, каматып атасыңар да. Силер ошону менен пайда алып келген жоксуңар. Силер ошону менен бийликке
бийликке элдин кыжырын кайнаттырган нерселер жасап атасыңар. Мен дагы айтып кетейин, ошол ооба чынемуш могу Сулайман то могу так ошо окуя ушул жерде болгондо ушул жактан токтот. Замир, сен азыр полностью могу иш жагдайларын толугу менен айтып берчи, эмнеден баштады, эмне үчүн биз бияка келгенбиз. Могу жерде тем более ош күзөтү. Мына Замирге берейин, Замир толугу менен. Давай мындай кылайын, давай. Замир гана бул иштин жагдайларын толугу менен айтып берсең. Көрүнүп атам. Көрүнүп атасың. Ассаламу алейкум. Демеген иштин жагдайларын айтып бергенде бүгүнкү күндө ошол биз жактап жаткан жаран айыпталып жатат. Өтө ири өлчөмдө наркотикалык заттарды машинасында фит үлгүсүндөгү машинасына салып алып алып бараткан. Алып баратканда биздей ГАИ кызматкерлери айтып атышат. Жол көзөмөлдө кызматкерлери айтып жатышат. Şu көчөлөрдүн кесилишинде токтотуп, документтер текшерип аткан учурда айдоочу отурат өзүнүн ордунда. Полигине бутунун астына бир пакет подозрительный шек туудуруучу пакетти коюп алыптыр дейт. Ошондон бизден шек жаралып, аны кармап, анан натыйжада Сулайман то милиция бөлүмүнө алып бардык дейт. Эмне жерде биз жактаган жаран жок, андай болгон эмес. Мен эч кандай наркотикалык затты унаандын айдоочу отурган жеринин полигине коюп алып бараткан эмес болчумун, бул калп деп атат да. Биз иштин материалдарын карап чыгып, ошондой болгонун далилин көрө алган жокпуз. Жок экен ал жерде далил. Себеби ана ГАИ кызматкерлери айтып атат, 20 август 23 жылы түнкү саат 12-ден 40 өткөндө ушул жерден токтоттук дейт. Милиция бөлүмүнө таңгамал 4-төн 43 мүнөт өткөндө алып барып атышат. Эми суроо жарылат. 4 саат 3 мүнөт. 4 саат деп коелу. Аны каякта эмне үчүн кармап жүрүштү ГАИ кызматкерлери? Бул бир маселе. Экинчиден Позиция кылып коюңуздар, урматтуу фейсбукчулар. Экинчиден бул жерде уна кармалса, наркотикалык зат, шек жараткан наркотикалык зат ушул жерде көрүлүп атса, көрүп алышса, анда эмне үчүн милиция кызматкерлери, тергөө ыкчам топ, следственно оперативная группа эмне үчүн бул жерге келген эмес? Инструкция бар, өтө атайын ошол жол көзөмөлдөө кызматкерлеринин, мындай жөнөкөй тил менен айтканда гаишниктердин инструкциясы бар. Ал жерде именно кылмыш жасалды деген маалымат алса, ошол окуя болгон жерге чакырыш керек. Следственная оперативная группаны. Булар андай кылбай отуруп, өздөрүнүн сөзү боюнча ошол милиция бөлүмүнө алып барыптыр 4 сааттан кийин. Эми машинанын рулуна ким отурган? Гаишник отурган, ГАИ кызматкери отуруп атат. Артына бизди жактаган жаранды отургузуп атат. Эки жагына эки гаишник отуруп атат, сотрудник. Анан ушинтип эркиндигин чектеп туруп алып барып атат. Бул жерде поликке өздөрү коюп коюу мүмкүнчүлүгү бар эле да деген маселе жаралат. 4 сааттын ичинде. Дагы айтып кетчү кийинки маселе. Эми ошол жерге барганда тергөөчүгө өткөрүп бердик дейт. Тергөөчү 2 протокол толтурат. Биринчиси окуя болгон жерди кароо протоколу, осмотр места происшествия. Экинчиси автоунааны кароо протоколу. 2 протокол өзүнчө. Биринчи протоколду толтуруп тергөөчү жазып атат. Мен ушул Honda Fit автоунаасынын айдоочу отурган жерде полигинен пакетти таптым жана алдым дейт. Изъятие кылдым дейт да. Болду, алып бүттү. Эми экинчи протоколду толтуруп атат. Ал протокол бул деген автоунааны кароо протоколу. Аны дагы толтуруп жатып айтып атат. Мен ушул айдоочу отурган жерден, поликтен ошол пакетти алдым дейт. Ошондо кантип эле бир машинадан 2 пакет алат. Эгерде иш боюнча бир эле пакет жөнүндө кеп болуп атса. Бул эми мындай процессуалдык бузуулардын көрсөткүчтөрү. Жалпысынан ушундай жагдай. Бүгүнкү күндө эч кандай далил иште жок. Тиги киши болсо мен андай дагы бир баса белгилеп айтып кетчү жагдай. Айыптоо актысына ылайык ал адам Баткенге барып бир 2
адамдан ошол наркотикалык затты ири өлчөмдө алып келаткан имиш. Эми эң кызыгы жогору турган баягы башчылардан тергөөчүгө тапшырма берилет. Баткенге барганбы бул адам, айыпталып аткан адам? Же барган эмеспи? Аныктагыла. Ал үчүн телефон чалууларын текшердилер деген. Текшерип аныкталбаптыр. Иште бир дагы Баткенге барды деген тастыктоочу кагаз жок. Себеби тиги киши айтып атат. Мен эч качан Баткенге барган эмесмин. Баткенден эч кимден наркотик алган эмесмин дейт. А иште далилдеген бир дагы далил кагаз жок. Андан тышкары мына могу жерде азыр Замир айтып кеткендей, мына момундай процессуалдык нарушениялар тем эле абдан көп болуп атат да, чересчур көп. Бир эле илгери Союзга биз иштеп жүргөндө жогорку сотто бир эле процессуалдык нарушение болсо эле ошонун негизинде бүт бара отмена актоого кетчү да. Бирок могу жерден бир эмес 16 грубейший нарушение УПКны таптык. Бул деген тергөө кызматкери именно ошондой нарушениялар. Эми болсо бияктан гүл күмүштүү нерсе болуп атат. Прокуратура ошону изилдегендин ордуна, прокуратура мыйзамды туура колдонгондун ордуна, прокуратура ошону көзөмөлгө салып, туура мыйзамдар кабыл алындыбы деп туруп карагандын ордуна, наоборот, жанталашып аз гаилерди ошол жерден гайны тим эле эркелетип атат да, соттук процессте, ай, бүткөндөн кийин, ай, сен эмне шаарга кетип атасың деп тиги гайны айтып атат. Ооба, мен азыр шаарга перевод менен кетип атам десе, о, телефонун калтырып койгун деп туруп, прокурор менен ошол гаи кызматкери сүйлөшөт. Уят да бул, уят да. Эми кайсы убакка чейин ушинтип эле кайсы убакка чейин ушундай бир эмеге мындай кайсы убакка чейин төргө иштебей ушундай жөн эле эптеп эле бурмалап чампалап ишти ушинтип берет. Кайсыга чейин ушинтип туруп тергөө органдары мындай мыйзамдуу жагын карап карапайым элдин, бул карапайым эл экен да, көрсөңүз, бул карапайым эле бала экен. Эптеп ошо 5 баласын багып атам деп аткан бала экен. Ошо 5 баласын багып, ошол жерде биякта өзүн окатын кылып, тиякка кайра чаап, эптеп окатын кылып швиялар экен булар, үй бүлөсү менен. Ошону менен ошолор карапайым элди ушунчалык унижать эткен болбойт да. Давай айта кел. Мен да кошумчалап бир өтө маанилүү жагдайды айтып коеюн. Мына мыйзамга ылайык наркотикалык затты бир жерден бир жерге ташыса болбойт да. Бул жерде мына ушул көчөлөрдүн кесилишинде май кызматкерлери шек жараткан пакетти көрсө, өздөрү ал машинаны айдап алып, от точки А до точки Б машинаны жылдырбаш керек эле. Бул деген незаконная перевозка наркотических средств деген статьяда. Ошондо төргөчү бул ГАИ кызматкерлери өзүлөр перевозка кылып атат. ГАИ кызматкерлери ушул жерден тетиги РОВДнын Сулайман Тоо ички иштер башкармалыгынын имаратына чейин өздөрү наркотикалык затты ташып барып атпайбы? Бул деген ошол 282 статьяда көрсөтүлгөн кылмыш да. Аларга ким укук берди? Бир жерден бир жерге наркотиканы ташыганга, эгерде алар чындап эле таап алган болсо. Ордунан жылдырбаш керек эле, пока тергөөчү келип, окуя болгон жерди карап, осмотр жүргүзүп, анан ал наркотика деп айын кызматкерлери жүрүптүр да. Бул үчүн сөзсүз жогору турган прокуратура тарабынан баа берилиш керек. Мына ушундай нерселер болуп аткандан кийин, ушундай нарушениялар болуп аткандан кийин адам баласы караш керек. Урматтуу Facebook колдонуучулар, ушуну менен оштон ушундай эмелерди түз эфирди жүргүздүк. Эми болсо Бишкек шаарына барабыз. Биз деген президентке, генеральный прокурорго, министр МВДга кайрылбайбыз деп чечтик. Биз деген андан көрө мына карапайым элге кайрылып, ошо карапайым элден, общественностьтан ушундай поддержка алып, ошо силердин аркаңар менен ушул ишти аягына чейин чыгып, ошо милиция кызматкерлери наказание алыш керек. Ошол гаилер наказание алыш керек. А то бул көрсө бирөөсүн тим эле которуп атат, уже которуп атат, шаарга которулуп атат.
Анысы да мындай сот процессинде кевсейип сүйлөйт дем эле, аңкылдап кайра бизгечи. Биякта эмне Ошто мыйзам иштебеш керекпи? Ош деле биздин Кыргызстаныбыз, Оштон ананайын, Оштун элинен ананайын. Бирок момундай карапайым элди кордогон токтотуш керек. А бийликке айтып кете турган нерсе, карапайым элди же могу депутаттарга же ошо бийликтегилерге Өңгөчөс Жусуп иним силерге барыңарга тең карапайым эл керек, выбор гана малында. Выбор болгондо ошондо тем эле ар бирөөнүн жардам бергиңер келет. А биякта мындай жардамы бериңер да келбейт. Ошон үчүн урматтуу Facebook колдончулар, биз дагы Замир экөөбүз чечтик. Азыр бүт документтер тактайбыз, дагы пресс-конференцияга чыгабыз. Андан тышкары ушу пресс-конференция чыгып, муну общественность аркылуу бул ишти жагдайларын толугу менен ачыктайбыз. Андан тышкары мен оюмча все-таки областтык апелляционный инстанцияга күч кубат берип, ошол реалдуу түрдө мындай башталды, карашты, реалдуу түрдө карап атышат. Эми биз ошонго үмүттөнүп туралы, кандай болбосо да. А так барыңарга жакшылык, Оштон салам. Görüşкөнчө Бишкекте.